Мага мына чакан дүкөндөр бар ишкерлер кайрылышты да. Кээде баягы кечинде түнкүсүн салык кызматкерлери, инспекторлор ККМ чекти берүү боюнча текшерүү менен келишет экен кечинде. Мындай учурда мындай текшерүүлөр мыйзамдуубу? Ооба, мыйзамдуу. Бул деген салык кодекс менен бул рейдик текшерүү, ал деген жанагы кандай салык төлөөчү режиминде иштесе, мисалы кечинде иштесе, кечинде барып текшерүүгө укук. Ушул мыйзамдуу экенин ишкерлер кантип тактаса болот? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз, мына азыр мен ойлойм көрөт ушул жерде. И ошону келгенде дагы сиздердин кызматкерлерге айта алат да, мына сиздин орун басарыңыз ушул жерде ушинтип айтты деп. Эгер мыйзамдуу болсо, анда алар мыйзамдуу экен дейт. Мисалы үчүн кечинде деп атат да, көбүнчө кечинде келип алып ушу ККМ сурашат экен. Ооба, жанагы ошо айтып атпаймынбы? Салык төлөөчү кандай режимде иштесе, мисалы деген кечинде иштейби, түн ичинде иштейби? Мисалы жана ночной клубтарда түн ичинде деле иштейт да. Биздин кызматкерлер укуктуу ошо иштеп аткан саатта барып текшерүүгө. Ошондо сиздердин кызматкерлер 24 саат иштейби? Биздин кызматкерлер негизи бул 8 саат иштейт кадимкидей эле. Бирок деген ошондой учурларда рейдтик текшерүү болсо, ошо жанагы режимден чыгып Демек, мен түшүндүм. Ушул жерде так айтсаңыз, рейд учурундаганда ошо баягы жумуштан сырткары текшергенге укуктары бар, туурабы? Ошентип такталды. Туурабы? Ошону тактап койсоңуз, себеби алар кайрылышып атат да, ошо көбүн эсе кечинде келет. Себеп кантип билсек болот дегенден ошону айтып атам. Рахмат.